Пайғамбарымыз айтқан екен, хойрун нас ма янфаун нас. Адамдардың ең жақсысы адамдарға пайдалысы. Ошон үчүн буну биз ниет кылайлы. Дарат менен жүргөнгө, гусул менен жүргөнгө, намаз таштабаганга, чын сүйлөгөнгө, Кур'ан окуганга, сүннөттөрдү аткарганга биз ниет кылайлы тугандар. Ниет. Эң биринчи ниет бузулат. Ниеттен тез бузулган нерсе жок ааламда. Салатыңыз кеч бузулат, тамагыңыз кеч бузулат, огородуңуз кеч бузулат, бардыгы кеч бузулат. Ниет тез бузулат. Шайтандын эң катуу кол салуусу ниетке болот. Ниетин бузуп коюп, жакшы иштерди кыла бер деп коет. Бул өмүр бою Кур'ан окутат, түптүз дозокко барат. Өмүр бою берешендүүлүк, кайрымдуулук иш кылат, түптүз дозокко барат. Өзүнүн жанын Алла үчүн берет, курбандык чалат, түптүз дозокко барат. Эмне үчүн? Ниет бузук себептен. Хадисте келет, 3 түрлүү кишини Алла Таала кыямат күнү чакырат экен, бергенде. Батырды чакырат экен, шейитти. Алланын дини үчүн жан берген. Чакырып туруп, сураганда айтат экен, эмне кылдың дегенде, я Алла, сен үчүн мен жанымды курбан чалдым. Алла Таала айтат экен, жалган айтасың. Эл батыр десин, эл кыйын десин, эл шейит десин деп сен жан бергенсиң. Алланын ыраазычылыгы үчүн эмес эле. Жүзүнөн жерге сүдүрөп тартып дозокко ыргытат. Өмүр бою илимде, карылыкта талим алган, талим берген, үйрөткөн, аны чакырып Алла неаматтарын эстете деген. Бардык неаматты эстегенден кийин не дейт? Ким үчүн кылдың десе, сен үчүн. Жалган айтасың. Элдер аалым десин, элдер кары десин, элдер мынандай десин деп. Сен ошон үчүн кылгансың. Ал атты алгансың тиги дүйнөдө. Адамдар айтышкан, сыйлашкан. Бүгүн Алла Таала чечим чыгарат экен. Жүзүнөн жерге сүдүрөп алып барып дозокко таштагыла дейт. Жүзүнөн жер менен сүдүрөп алып барып дозокко таштайт. Үчүнчү берешен кишини чакырат экен. Алла Таала берген неаматтарын эстеткенде мойнуна алып, не иш кылдың дегенде, сен үчүн я Алла, бейбечараларга тамак бердим, кажеттерин бүтүрдүм, кайрымдуулук кылдым, сен ыраазычылык болгон жердин бардыгына акча сарптадым дегенде жалган деп айтат. Сен адамдар жоомарт десин, берешен десин. Ошон үчүн сени кылгансың. Дүйнөдө аташкан, ал даңкты алгансың, грамоталарын алгансың, элдин алкышын алгансың. Бирок сен мен үчүн кылган эмессиң.